Алтынанын ата-энеси сахна адамдары болушкандыктан балалыгынын таттуу күндөрүн театрда өткөрүп, анда коюлган спектакльдердеги каармандар менен кошо жашап, сыйкырдуу сахнанын кыйынчылыгын, жыргалчылыгын жон тери менен сезе билет. Ал бош боло калганда эле атасы Талант Апыевдин жумуш ордуна келет. Себеби өзү юридикалык билим алып жаткандыгына карабастан, ата кесибин улантуу башкы максаттарынын бири. Төрөлгөндөн бери театрдамын. Анткени анда үй бүлөбүз жаш болчу, атам менен апамдын үйү жок болчу, аны ушул жерде өскөнбүз. Ошон үчүн театрдын кичинекей бир ушундай четтеринен биле бери аябай жакшы билем. Баарыбыз үй бүлөбүз тең чыгармачыл инсандарбыз. Театрга аябай жакынбыз. Ошонун баарын көрүп, өзүбүзгө сиңдирип алган үчүн мен көбүнчө атамдын кесибине кызыгам. Апам актриса болгон, бирок ушундай режиссерский мастерствого көбүрөөк кызыгам. Таке, кызыңдын жумушун сүйлөштүңбү? Сүйлөштүм. Буйр 7 айдан баштап жумушка чыгат. Талант мырза Толуу Кара-Кулжа районунда төрөлүп, балалык кезин актер болуу кыялы менен өткөргөн. Алдыга койгон максаттары орундалып, Санкт-Петербург шаарынан жана Ташкенттен атайын жогорку билимге ээ болгон. 91-жылдан бери театрда иштеп атам. Адегенде Жалал Абад театрында жаңачыл ошол жерден баштаганбыз. Барып театрынан. 94-жылы бул жака келдим. 95-жылы башкы режиссер болуп дайындалдым. 70-80 жылдары кыргыз маданияты дүңгүрөп өнүгүп, Кыргызстандын булуң буштарына чейин театрлар ачылып, эл батпай аншлаг менен спектакльдер коюлуп, кассаларда билет калбай калчу дешет. Ал мезгил менен бүгүнкү күндүн айырмасы асман менен жердей. Ошого жараша атайын билим алган кадрлар да жок болуп баратканын кошумчалайт. Мурда Москва, Ленинградтан, Ташкенттен, Казакстандан, чоң окуу жайлардан окуп келчү эле да. Театралдык окуу жайлар бар ошакта вуздарданчы. Акыркы мезгилде биз өзүбүздөн эле даярдап ал жактан. Көпчүлүгү бул жерде азыр дагы коркпой эле айтам, 70% мындай окубаган, көчөдөн эле келген таланты бар артисттерде. Аны сахнада актер болсун жалгыз талант аздык кылат да. Каарманыбыз Дүлөй Чал, Жүрөлүчү жүрөгү ортпай, Курманжан Датка, Алымбек Датка жана башка бир топ драмаларын элге тартуулап, айрыкча Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына өзгөчө көңүл буруп, Кылым картар бир күн, Кош Гүлсарны сахналаштырып, Сары Өзөк аталыштагы топтом үчүн да бир нече жолу мыкты режиссер наамына татыктуу болгон. Ошондой эле кино тармагында да ар кандай образдарды жаратып келет. Негизи өзөк кылып алып калган чыгармаларда да ошол жана сүйүү темасын бүт Айтматовдун чыгармаларын тегерегинде топтогонбуз. Бул 2008-жылы Көлдө өткөн Республикалык театр фестивалында ошондой мыкты режиссерду жеңдим эле, бирок кийин мына эргүү чыкканда да ошого жөнөтсөк, ошол сыйлыкка татыктуу болгонбуз. Ордуга өтүп кеткен буларды. Эми өкүмдар буларга байлап беришиптирби? Датка, айткан сөзүңүздө канет жок. Буларга биз маани бербей койбойбуз. Бирок ата мурасы, на салтыбыз, на шарият эрежеси жол береби буга? Низу аталык болуп не көйдү көрдү? Мусулман кул миңбаш болуп не тапты? Бенде жылкы менен болот. Каарманыбыз 25 жылдык чыгармачылык өмүрүндө бир топ шакирттерди тарбиялап, театрга жаштарды, жаңы муунду тартуунун үстүндө эмгектенип келет. Режиссура тармагында көп нерселерди үйрөтүп, акыл кеңештерин айтып, спектакльди кантип койсо болот, же болбосо ушул спектакльди тандоодо, чыгарманы тандоодо дегенкиси ушул театрдын өзүнүн системасындагы бардык нерселерди үйрөтүп келатат. Өкүмдардыкка ылайык бирөө табылганча өлкөгө баш көз болуп, бийликтин тизгинин болгонуп, ортонун ишин сиз өзүңүз теске салып турган. Малим Алдан, өзүңүз кокондолуп бүт аскер күчүнө Өнөр жолундагы адамдын сөзсүз түрдө миңдеген күйөрманы, жүздөгөн кесиптештери болот эмеспи? Талант мырзанын жакын санаалаштары да анын чыныгы актерлук, режиссерлук чеберчилигин, адамдык сапатын жогору баалашат. Бир жагынан таланттын актерский ишиги абдан күчтүү. Актер мындай күчтүү актер сөзсүз режиссер боло алат да. Талант Апиевдин бир эле спектакль койгон өнөр эмес. Ал Талант Апиев
комуз ойнойт, өзүнчө ыр жазат, акындык жагы бар, аккордеонду коштоп өзүнчө ырдайт. Жөнөкөй, чыгармачылыгы өтө бийик. Кыргыз Республикасында эгер эки режиссер болуп калчу болсо таланттай, экөөнүн бирөө жалгыз болсо өзү деп баалайм мен. Өтө чыгармачылыгы бийик инсан. Талант Апыевдин негизги максаты чыгармачылык дүйнөсүндө өзгөчөлүк жаратып, театрдын улуулугун жандандыруу. Бул үчүн талбай аракеттерди көрүп, түнү ой үстүндө, күндүз сахнада өмүр кечирип келет. Мындай эмгектери да тикке кетпей, жогору бааланып, бир нече сыйлыктарга татыган. Каныкей Жороева, Кубаныч Исмайыл уулу, Илимбек Эмилбек уулу. Таң нуру көрсөтүүсү үчүн.